Мындан ары 6900 сомдон аз пенсия алгандар болбойт. 1 октябрдан баштап пенсия жогорулатылды. Камсыздандыруу бөлүгү 18%га көбөйүп, 1000 сомдон кем эмес кошулмакчы. Жашы менен пенсияга чыккандардыкы көтөрүлөт, майыптык барлардыкы да көтөрүлөт. 1-2 группадагы майыптардын баарыныкы тегиз көтөрүлөт. Бүгүнкү күндө 80% пенсионерлерибиз банк аркылуу алат пенсиясын. Банк аркылуу алгандар 10 октябрдан баштап алып баштайт көтөрүлгөн пенсиясын. Почта аркылуу алгандар октябрдын 20-сына чейин алышат. Жогорулатылган пенсияны жакынкы күндөр алаарына Токторбек Сасыкулов кубанып турат. Ал 13 жыл мурун пенсияга чыккан. Алгач колуна 2200 сом алчу. Аз-аздан кошулуп отуруп пенсиясы 10 миңден ашкан. Соңку жылдары пенсиянын көбөйгөнү сезилерлик болгонун белгилейт. 14900 сом болду. Мына азыр дагы кошсо 1200 ушундай кошуп беребиз деп, ошондо где-то 16 миңге чыгат. Мен байбичем болсо аныкы дагы пенсиясы меникиндей эле, бирок кичине эле разницабыз бар. Ошо дагы экөөбүз чогуу чыкканбыз пенсияга. Мына Кудайга шүгүр, могу жаңы бийлик келгенден бери бизге көңүл бурулуп, ушу элдин пенсионерлердин ал акыбалын жакшырталык деген аракетте болуп атышат. Ошон үчүн өкмөткө, президентке аябай чоң ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Өлкө боюнча алганда эң көп пенсионерлер Ош, Жалал Абад жана Бишкекте жашайт. Аялдар 58, эркектер 63 жашынан пенсияга чыгат. Алардын саны жыл сайын өсүүдө. Ушул жылдын башынан бери эле 30 миңден ашык жаранга пенсия чектелген. 2019 жылы өлкөдөгү пенсионерлердин саны 670.435 болсо, учурда 785 миңден ашат. 2022 жылы пенсия 33%га жогорулаган. 2023 жылы пенсиянын камсыздандыруу бөлүгү 38%га көбөйтүлгөн. 2024 жылдын 1-июлунда пенсияны жогорулатуунун 1-этабы ишке ашырылып, минималдуу пенсия 3500 сомго жеткирилген. Ал эми 2024 жылдын 1 октябрынан тарта пенсиянын камсыздандыруу бөлүктөрү 18%га жогорулатылды. Натыйжада өлкөдө 6900 сомдон кем пенсия алгандар болбойт. Акыркы 4 жылда буюрса пенсия жакшы көтөрүлүп атат. Мисалга ала турган болсок, 2020 жылы орточо пенсия 5300 сом болсо, бүгүнкү күндө орточо пенсия 9134 сом. 1 октябрдан болсо орточо пенсия 10500 сом болот. Быйылкы жылдын эсебинен ошондо кээ бирөөнө 5900 сом кошулат. Кээ бирөөнө жана бизде 30 миңден ашык алган пенсиялар бар. Мисалга ала турган 20 миң, допустим, камсыздандыруу бөлүгү 20 миң боло турган болсо, 18%га камсыздандыруу 3600 сом кошулат да. Жогорулатылган пенсияны берүү үчүн 2024 жылдын акыркы 3 айы үчүн 3 миллиард 900 миллион сом кошумча каражат керектелет. Анын 3 миллиард 140 миллион сому пенсиялык фондтон, ал эми калганы республикалык бюджеттен каржыланмакчы. Пенсионерлер союзунун төрагасы Эсенгул Исаков карылар күнүндө пенсиянын көбөйтүлүп жатканы улгайган жарандарга кубаныч тартуулай турганын билдирди. Айтымында кары картаңдар мамлекеттин камкордугуна муктаж. Пенсионерлер жана көп балалуу пособиясын көп алып, анан пенсиясын көп алып турганга абдан муктаж болуп турат да. Ошондуктан бир жылда 2 жол дегени бул жазында дагы, анан күзүндө да көбөйтүп турса, мен ойлойм абдан жакшы болот. Пенсиянын көлөмүн көбөйткөнгө мамлекетибизде шартты түзүп атышат. Жетекчилерге баардык пенсионерлер баары ыраазычылык билдирет. Ошондуктан мен айтар элем, ошо 1 октябрда жакшы маанайга, майрамга карата пенсия кошулуп атканы өтө жакшы. Соңку 3 жылда пенсияны жогорулатууга кошумча 60 миллиард сом сарпталган. Эгерде 2021 жылга чейин жашоо минимумунан төмөн пенсия алгандардын саны 349 миңди түзгөн болсо, 2024 жылдын 1 октябрынан баштап бул көрсөткүч жокко чыгарылууда. Жазгүл Сейдахматова, Руслан Бараненко, ЛТР, Бишкек.